Өлкөнүн сот системасын санариптештирүү иштери 2018 жылдан бери ыкчам колго алынган. Сот адилеттигин ишке ашырып, коррупциялык тобокелчиликтерди азайтуу максатында 70-ке жакын жергиликтүү соттордун залдарына аудио-видео жабдуулар орнотулган. Муну менен катар соттун автоматташтырылган маалыматтык тутуму ишке кирген. Бүгүнкү күндө бул тутум биринчи инстанциядагы 64 сотто жана экинчи инстанциядагы 2 сотто сыноо иретинде иштеп жатат. 2020 жылга карата экинчи жана үчүнчү инстанциядагы сотторго сот автоматташтырылган маалыматтык тутумун киргизүү мерчемделген. Жогорку сотто судьялар ортосундагы иштерди бөлүштүрүү процессин автоматташтырууга багытталган иштерди бөлүштүрүүнү автоматташтыруу модулу иштеп жатат. Бул тутум көптөгөн факторлорду, анын ичинде иштин татаалдыгынын коэффициентин, судьялардын пландуу жүктөмүн жана башкаларды эске алуу менен судьяларга жүктөмдү тегиз бөлүштүрүүнү шарттайт. Учурда жогорку сот соттун автоматташтырылган маалыматтык тутумун кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестри менен интеграциялоо же байланыштыруу, башка мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүнүн электрондук форматына толук өтүү, сот жыйындар залдарына аудио, видео фиксация тутумун орнотууну жыйынтыктоо жумуштарын алып барууда. Ошол эле учурда сот тажрыйбаларына талдоолорду күчөтүү учурдун орчундуу маселелеринен. Бұл жерде сот системасының дата борбору жайгашкан. Бардык сот мекемелери Кыргыз Республикасынын жабык коопсуз канал менен бардык түйүндөр менен кошулган. Бардык маалыматтар коопсуздук түрдө сакталат. Дата борборунун эң негизги артыкчылыгы бул маалыматтардын коопсуздук сакталышы. Ар бир сот өкүлдөрү өздөрүнүн маалыматтарын онлайн түрүндө ала алат. Маалыматтарды иштеп чыгуу борборунун негизги максаты сот бийлигинин маалыматтык тутумун, башка мамлекеттик органдардын маалыматтык тутумдары менен коопсуз байланыштырууну уюштуруу, аларды түндүк мекемелер аралык өз ара аракеттенүү системасы аркылуу кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестри, бузуулардын бирдиктүү реестри, мамлекеттик каттоо кызматынын базасы, жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы менен мамлекеттик салык кызматы жана башка мамлекеттик органдар менен интеграциялоо болуп саналат. Мындан сырткары маалыматтарды иштеп чыгуу борборунда соттун автоматташтырылган маалыматтык тутуму, карыздарлар реестри, сот системасындагы статистикалык маалыматтарды жыйноо жана иштеп чыгуу тутумун сактаган борбордук системалар жайгашкан. Учурда жогорку соттун архивинде 60-жылдардан берки соттук материалдар сакталган. Азыркы маалда ал документтерди санариптештирүү иштери ишке ашырылууда. Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун санариптештирүү максатында атайын багыттагы Optima A2 сканери алынды. Optima A2 сканер 2 режимде иштейт. Ручной режиминде саатына 840 барак сканерлөөгө болот. Автоматтык режиминде саатына 1400 барак сканерлөөгө болот. Сканерленген документтер атайын дата борбордо сакталат. Керектүү документтер менен тез убакыт ичинде таанышканга мүмкүндүк болот. Президент Сооронбай Жээнбеков дал ушул сот системасын санариптештирүүнүн жүрүшү жана маалыматтарды иштеп чыгуу борборунун ишмердүүлүгү менен таанышып, жогорку соттун судьялары менен жолугушту. Жолугушууга онлайн видео конференц байланыш аркылуу жергиликтүү соттордун судьялары да катышты. Мамлекет башчы сот системасын санариптештирүүгө өзгөчө көңүл бурулуп жаткандыгын белгиледи. Анткени бул коррупция менен күрөшүүдө жана адам факторун азайтууда негизги курал болуп саналат. Санариптештирүү бир гана жогорку сотто эмес, жалпы сот системасында боюнча жүрүп жатат. Азыр мына билесиздер, залдардын жарымынан көбү заманбап технологиялар менен камсыз болду. Эми ушуну ишке ашырыш керек. Мына мен президент катары сот системасын санариптештирүүгө өзгөчө маани берем. Өлкө башчы жарандардын мамлекеттин тагдырына түздөн-түз таасир этүүчү бийликтин бир бутагы болгон сот системасына материалдык жана моралдык колдоо көрсөтүүнү улантабыз деди. Сот системасына талаптар жогору болот. Президент сот тутуму санариптик трансформациянын сап башында болуп, мамлекеттик бийликтин башка органдарына үлгү болушуңар керек деп баса белгиледи. Сот системасына материал жактан дагы колдоо биз тараптан болот. Анткени сот системасы бул өзүнчө бийлик бутагы. Сот системасынын таасири абдан чоң, адамдын тагдырына, мамлекет тагдырына жоопкерчилик абдан чоң да. Ошон үчүн сиздер сот реформасын ишке ашырганга абдан көңүл буруңуздар, буруп үлгү болуңуздар. Мамлекет башчынын айтымында соттор жарандар акыйкаттык издеген акыркы инстанция болуп эсептелинет. Мындан улам соттордо акыйкаттык орнотулмайын, экономикалык, социалдык чөйрөдө мамлекеттик башкаруу тутумунда реформаларды ишке ашырууга мүмкүн эмес. Андыктан силердин ишмердүүлүгүңөр түздөн-түз өлкөнүн өнүгүүсүнө таасир этет деп билдирди президент Сооронбай Жээнбеков.
санариптештирүү киргизилди. Бул жөн эле ушу процесстерди эле көрсөтүп, запись эмес, бул бүт документ оборот цифровизацияга өтөт. Себеби дегенде билесиздер, кээде уголовный делолор жоголуп кетчү. Адам фактору азайып калат. Мына азыр деле адамдарды карасаңар, справка сурап эле, жалдырап эле, анан бүтүрбөй, анан бирдемелер, анан амына деген жок болуп калды азыр. Азайып келатат чынын айтканда. Сот тутумун санариптештирүү иштеринин алкагында сот актыларынын бирдиктүү реестри да түзүлгөн. Ага сот актылары жайгаштырылат. Бул санариптик технологияларды колдонуу жарандардын конституциялык укуктарын жана эркиндиктерин коргоо, сот адилеттигин ачык жана айкындуулукту камсыздап, коррупцияны жоет деген ишенич чоң дейт адистер. Нургүл Жумабекова, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.